Hello everyone, welcome to my channel Learn English. Салам достор, бүгін англис тілінде түстөрдү өтөбүз жана жаңы сөздөрдү үйрөнөбүз. Анда эмесе баштадык. Экранда көрүп жаткан түстөрдү үйрөнөбүз. Алгач эле жашыл, green окулушунда жазып кеттим, ийини созбой достор. Green apple, жашыл алма. Кийинки түс көгүш, blue. Мисалы blue sky, көгүш асман. Кийинки түс yellow, сары. Мисалга yellow car, сары машина. Улантабыз ак түс white. Мисалга white бие, ак аю. Достор, ушул жерде дагы бир сыр айта кетейин. Англис тилинде көгүш менен көктү blue деп айтат. Эгерде сүйлөп жатканда же текстте, контекстте эки түс келип калса, анда көгүш түскө ачык көк деген маанидеги сөздү кошот. Ачык дегени да light blue деп берет. Кийинки түс боз, серый болот орусчасы. Grey, мисалга a grey cat, боз мышык. Кызыл бул red, мисалга red tomatoes, кызыл помидорлор. Күрөң, коричневый орусчасы. Brown, мисалга a brown coat, күрөң пальто. Көпчүлүгү сүйүп кийген кара түс black, мисалга a black t-shirt, кара футболка. Көпчүлүк айымдар жактырган пушту орусчасы розовый. Pink, мисалга a pink butterfly, пушту көпөлө кызгылт сары orange, мисалга a orange, оранжевый апельсин. Бул сөздө кайсыл бири апельсин деген сөз, кайсы бири түс жөнүндө сөз болуп аткандыгын кийинки сабакта өтөбүз, андыктан калтырбаңыздар. Кийинки разноцветный орусчасы, кыргызча түстүү, көп түстөрдүн аралашмасы multicolored. Демек, түстөрдү үйрөнгөнчө биз жаңы сөздөрдү үйрөндүк. Кайталай кетсек, бул apple, sky, бие, cat, tomatoes, coat, t-shirt, butterfly, orange. Сиздер менен Learn English каналы болду. Подписка кылып, лайк басып кетиңиздер. Кийинки сабакка чейин, bye bye.